Программабызды улантабыз. Бизге келген алгачкы конокторубуз менен тааныштырабыз. Чубак Сатаев атындагы фонддун негиздөөчүсү Кубаныч Сатаев. Жана ошондой эле Билим экспорт Кытай тили мектебинин мүдүрү Данияр Абдыкадыров бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Келипсиздер. Рахмат, кутмандыңыздар менен. Чубак болсун. Ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүп аткан экенсиздер. Ошолор жөнүндө кененирээк токтолуңуздарчы, эмне максатта уюштурдуңуздар? Мына кечээ эле ушу биринчи рет ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ушу фонд демилге көтөрүп, Чубак Сатаев атындагы фонд. Фонддун иш алып баруучу директору менин келинчегим болот, Муса башка. Жакшы идея. Жакшы идея көтөрүп, анан Билим экспорт мектеби да, Кытай тили мектеби да колдоп, жана башка өнөктөштөр менен чогуу ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жаңы жылдык балат уюштуруп бердик да. Максатыбыз бул нерсенен баягы элге жарыя кылбай деле койсок болмок, бирок башкаларга өрнөк болсун, башка баягы колунда бар адамдар же болбосо мекемелер ушундай нерселерди көп өткөрсүн деген максатта ошо элге да рекламалап койдук. Аны анткени баягы көрсүн билсин деп, анан ушу бизди колдогондогу ушу сиздерге рахмат, ушу массалык маалымат кызматкерлерине рахмат айтабыз. Негизги максат ошол аты айтып тургандай эле балдарга майрам тартуулаа деп уюштурдук. Ошо балдарга азды болсо жакшы көңүл, жакшы белектерди берип, жакшы маанай тартуулай турган максатта кылдык. Бул акцияны буюрса дагы улантабыз деген ой тилектер бар. Жакшы. Азыр ошол иш-чарадан алынган сюжетти көрсөк жакшы болот, Жана жакшы кетпей калды эле техникалык себептерден улам. Азыр болсо кайра көрөлү, андан кийин жолугушуп маегибизди улантабыз. Көптөн күттүргөн аяз ата баш багып балдардын жашоосун жомок айлантып жаткан чага ал бүгүнкү саамалыкка таттуу белектен тышкары бөбөктөргө шаңдуу ырбий жана ар түрдүү шоу программаларды ала келген. Даярданып келдиңерби? Кана эмесе баарыбыз тең кол чабабыз. Жаңы жылды утурлай балдарга майрам тартуулоо акциясы болду. Ага чүй жана Бишкектеги аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр чакырылган. Бул майрам белектерди бергени менен жакты да, ырчылар келип ырдап бергени да аябай жакты. Чоң рахмат, ушундай уюштуруп балдарыбыздын көңүлүн ачып аткандарга ыраазычылык билдирип, балдар күлүп, жыргап ойноп атышса бизге жагат да эми ошо. Балалыктын баяу дүйнөсүндө жашап жаткан бөбөктөрдү алгачкылардан болуп Чубак Сатаев атында фонд өз өнөктөштөрү менен куттуктоону туура тапкан. Балат майрамы жакшы өтүп атат, себеп дегенде Чубак Сатаев атындагы фонд демилге көтөрүп баштап койдук эле, мына биздин өнөктөштөр колдоп, Кыргызстан профсоюздар федерациясы колдоп атат, Билим экспорт колдоп атат. Балдарга жакшы маанай тартуулап атабыз, белектерди берип атабыз. Демөөрчүлөр чыгып атат, мынакей өз ыктыяры менен балдарга акчалай болуу, моралдык болуу жардамдар берип атышат. Эми биринчи жолу баштап атабыз, буюрса жакшы өтүп атат. Салтка айлантып, кийинки жылдарда ушундай бир жаш балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ушундай жакшы акцияларды уюштурайлы деген ой тилектер бар. Майрамдын жүрүшүндө мүмкүнчүлүгү чектелген жана жетим балдар баалуу белектерди алышып, аяз ата, аяз кыз жана маскара поздордун өнөөлөрүнө күбө болду. Биз бул кечени уюштурганда көптөгөн эстрада жылдыздары Кыргызстандын бүгүнкү кечебизди колдоп, азыр ушул жакта жакшы өтүп. Мындай акцияларда буга чейин катышуучу болуп, көп акцияларга катышып жүрдүк эле, уюштуруучу катары биринчи болуп катышып жатабыз. Балдарга аяз ата жана карыбыздын катышуусунда жаңы жылдык оюн зооктон тышкары даамдуу майрамдык таттуулар таратылды. Жакшы болуптур, азаматсыздар. Келиңиз, Данияр, сиз кантип кошулуп калдыңыз? Кубаныч агай өзү сизге сунуштадыбы же сиз дагы өзүңүздүн каалооңуз менен келип калдыңызбы? Негизи эле кантип кошулуп калдыңыз? Негизи эле биздин мектептин максаты ошо билимдүү, акылдуу балдар тербиелөө болгондуктан бул идеяны уккан соң биз дароо эле макул болуп кошулуп калдык. Негизи эле Кубаныч байке алда айтып кетпедиби, жубайы ошо Чубак Сатаев атындагы коомдук фонддун директору болгондуктан абадан менен биз тыгыз иштешебиз. Абадан бизге ошондой идея бар деп айткандыктан биз сүйүнүп, бардык жагынан колдоо дароо макул болуп, бардык жагынан колдоого аракет кылдык. Жакшы, канча бөбөктөр келди? Бөбөктөрдүн саны канча болду? Быйыл эң алгач уюштургандыктан 50 балага жасадык. Кийинки жылдар буюрса андан да көбөйөт.
100 болобу 200 болобу буюрса. Ал бөбөктөрдү кантип таптыңыздар? Социалдык тармактардан ошо өздөрүнүн баягы каттарын жөнөтүштү, анкеталарын жөнөтүштү. Ошо аркылуу топтодук. Жана ошондой эле баягы тааныш билиштерден дагы сураштырып, ошолор сунуштап, ошолорду топтодук да. Жакшы. Айтсаңыз, Данияр, сиздердин Кытай тил мектебиңиздерге эгерде баягы эле муктаж болгон үй бүлөлөр көп болуп атат, ошол эле бул иш-чарада катышкан балдардын арасында дагы бар экен. Анан кийин мындай Кытай тилине балким Кытай тилин үйрөнүүгө каалоосу бар кичинекей бөбөктөргө балким кандайдыр бир арзандатуу мененби же болбосо ушундай жардам көрсөткөнгө даярсыздарбы, эгерде сиздерге барып калышса дейм да? Ошол мүмкүнбү негизи? Негизи эле азыр аябай жакшы суроо болду, анткени январь айында биз ушул акцияны өткөргөн жатабыз. Үй бүлөлүк жактан аз камсыз болгон балдарга жана кандайдыр бир социалдык шарттарына байланыштуу окуп өтпөй калган балдарга дагы атайын ушундай конкурсту жарыялап, 10го жакын баланы өзүбүздүн карамагыбызга алалы деп жатабыз. Алар да ушу 1 жыл болобу, 2 жыл болобу бизде бекер окуп, андан ары өзүнүн билимин Кытайга улантып кетүүгө да шарт түзүп беребиз да. Буюрса бул жөнүндө январь айында кайра жарыялап баштайбыз бул акцияны. Эфирге келип айтып бериңиз. Сынак аркылуу кабыл алат экенсиздер да, демек кандайдыр бир сынак уюштуруп. Жакшы. Кубаныч агай, айтыңызчы, сизди ырчы катары эле аябай жакшы таанып, ошол ырчы катары эле көп сүйлөшөбүз. Анан кийин ушундай фонддун негиздөөчүсү катары биринчи жолу сүйлөшүп атабыз да сиз мененчи. Бул фондду түзүүнүн максаты эмне болду? Анан кийин ушундай бир кайрымдуулук иш-чаралары менен эле чектелесиздерби же дагы башка иш-чараларды өткөрөсүздөр? Ошо фонддун негизги максаты баягы маданият тармагына көбүрөөк көңүл бурабыз. Буга чейин 5 жыл болуп калды баягы түзүлгөнүнө. Боюнча баягы ушу жаш таланттарды колдоп, же болбосо буга чейин көп эле баягы акцияларды уюштурганбыз. Атайын ушу атамдын ырларын жакшы аткарган жаш аткаруучуларга акчалай белектерди берип, атайын Чоокстой атындагы сыйлыктарды тапшырып, ушу эл аралык кылып уюштурганбыз. Андан кийин атайын ушу өз жерибизге жардам берели деп да ушундай акцияларды уюштурганбыз. Бирок негизги максаты маданият тармагы да. Анан башка ал менен чектелип калбастан башка тармактарга дагы кызмат кылгандарга жылмыктыларын да уюштурганбыз. Ушундай көп иш-чараларды аракет кылып жүрөбүз буюрса. Баягы ырчылык менен эле чектелбей, кичине баягы кызмат кылалы деген ой тилектер бар элге. Туура. Жылдан жылга улана берет. Буюрса Кайрымдуулук акциялары. Мындай акциялар көбүнүш сак деген ой тилектер бар. Жакшы. Айтсаңыз, Чубак агайыбыздын ырларын бир гана Кыргызстанда эмес, Казакстандагы Музаман тобу аябай жакшы. Музарт тобу аябай жакшы көрүшөт. Негизи эле алардын концертин көрүп калсаң да казак эли аябай ушулар да жакшы көрүшөт экен. Анан кийин кээ бирөөсү билет экен, бул Кыргызстандагы бир агайдын ыры депчи. Кээ бирөөсү ойлойт экен да, жок, бул Музарт ойлоп чыгарган ырлар депчи. Анан кийин ар кандай сын пикирлер айтылат го, ойлор. Сиз андайга кандай карайсыз? Негизи эле атаңыздын ырларын башка өлкөлөрдө да ырдап. Мен башка чет мамлекеттер ырдап жүрөт. Мисалы, менин угушум боюнча ушу Өзбекстанда да ырдалат экен, ал жакта да ырдайт экен. Мисалы, Арман ай жакшы көрүшөт экен да. Казакстандагы өз көзү тирүү кезинде эле ырдачу да. Бир жолу мен кичике балам телевизор көрүп жатсак эле үйдө. Ошо бир кинодо бир эменин ичинде, машинанын ичинде. Ошо бир казактын киносу болчу, ошонун ичинде Арман айды ырдап баратат да. Атам чочуп тура калып эле. Мен ырымды ырдап атат го деп чочуп кетти да. Булар кактан билет депчи. Анан ошо бир 90-жылдар болчу да. Анан көз өткөндөн кийин ушу Музартто ырдап жүрөт. Эми баягы Казакстанда көп эле ырдап жүргөн бага чейин, бирок Музартто жакшы алып чыкты да. Элге баягы жеткиликтүү кылып. Эми казак тилинде ырдашты албетте. Анан түрктөрдү ырдап жүрүшөт. Эми сыймыктаныш керек. Көз карашым жакшы эле, түз. Жакшы таныш керек. Данияр, сиз айтыңызчы, ушул тил мектеби, Кытай тил мектеби ушундай бир акцияга катышкан экенсиздер. Мындай акцияларды сиздер өзүңүздөр демилгелеп, өзүңүздөр уюштурайын деген ой барбы? Негизи эле алдыда айтып кетпедим, бул акция ошо жанагы биздин январь айында өткөрө турган акция чоң түрткү болду десек болот да. Ошо Чубак Сатаев атындагы коомдук фонду баштап берип, бизге дагы бир демилге берди десек болот да. Ошондуктан биз январь айында бул акцияны улантып, дагы бир кайрымдуулук иш-чараны өткөрөлү деп жатабыз. Сиздер деген Кытай тилинен билим берсеңиздер болот, Кубаныч агайлар болсо музыкадан билим беришсе болот, ошентип чогулуп, баягы жакшы балдарга дагы билим берип, балким алардын дагы арасында өнөрлөрү бар да, бирөө ырдайт, мүмкүн бирөө обон жазаттыр, ким билет. Чогулуп иш жүргүзсөңүздөр, тура
кечээ көбүнчө эле ушу менин баягы кесиптештерим келип колдоп беришти да. Ушу учурдан пайдаланып рахмат айтам. Баягы искусство адамдары келип, бир сом сурабай келип, чын жүрөгү менен атайын убактысын бөлүп келип, балдарга жакшы ырларын ырдап, клоундар келип өздөрүнүн талантын тартуулашып, жана ушундай эле фокусниктер келип өзүнүн фокусун көрсөтүп. Негизи баягы кайрымдуулук иштегенде көп эле ушу өнөр адамдары баш тарта алышпайт да, келип колдоп беришет. Ошон үчүн рахмат айтам. Бар болсун. Бардык эле ушу улуу инсандардын бардыгы кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүшөт го. Бул биз эмес, дүйнөлүк практика көрсөттү дегендейчи. Эмки кайрымдуулук иш-чараңыздар эмне темада болот? Баягы планга киргиздиңиздерби? Эми планда көп эле иштер бар, эми азыр алдын ала баягы айтып аларым болбой калса да жаман экен. Эми мындай кайрымдуулук же болбосо эми фондто айтпадым, баягы маданиятка көп баягы басым жасайбыз депчи. Ооба. Ошо маданият тармагында да көп иштерди кылсак деген ой тилектер бар. Себеп дегенде бизде Кыргызстанда алыскы өрөөндөрдө чыга албай жүргөн балдар, кыздар эл арасында ошондой көп да. Ошондой ушуларга мүмкүнчүлүк түзүп берсек деген ой тилектер бар буюрса. Жакшы чоң проекттерди уюштуруп, жакшы концерттер жасап, бир кызыктыруучу бир белектерди берип, акчалай болобу, же болбосо килигин тартып бериппи деген сыяктуу тилектер бар. Бул иш-чараңыздар Майрам Тартуула деген акция аябай жакшы өттү да Бишкекте. Биздин көрүшүбүзчө, биздин кесиптештер барып айтып келишти. Бул нерсени эми сиз жалпы республикада өткөрө турган масштабтуу деңгээлде чыгарсаңыздар болобу? Албетте болот бул нерсени. Себеп дегенде баягы көч бара-бара куралат да быйыл баштап алдык. Ошо бизди колдоп берген өнөктөштөр дагы айтып атышат. Мисалы ошо бизди колдогон Сенатор рестораны мисалы айтып атышат алар. Кийинки жылда уюштуралы, биз дагы колдойлу депчи. Быйыл мен ойлогом алар макул болбойт го депчи. Макул болуп, жада калса столдоруна чейин уюштуруп берип балдарга атайын. Анан баягы майрам иш-чара бүткөндөн кийин рахмат айтыш керек да. Ыраазычылык билдириш керек. Ошо ыраазычылык билдирип атсам айтат. Давай кийинки жылы дагы жакшы кылып чоң кылып уюштуралы депчи. Алар сиздерге разы болуп калат экенсиң, разы болуп калат экенсиң. Ошо кайрымдуу ошо колунда бар байкелер же болбосо мекемеси болобу, же болбосо ресторан болобу колдоп турса өзүнчө жакшы да. Буюрса анда келе жаткан жылдары бир жакшы команда чогулуп калыптырсыздар, мынакей Данияр, сиздер болуп, анан кийин биздин дагы башка областтарга барып, ушундай кайрымдуулук акцияларды өткөзсөңүздөр, ал жактар дагы күтүп атышса керек. Буюрса мүмкүнбү негизи эле? Жасаса болот, көп эле иш жасаса болот. Эмгек керек бир гана. Жакшы идеялар керек, колдогон адамдар керек буюрса болот. Негизинен эле айтып кетпедик, бул идея, бул акция салпка айланат деп ишенебиз. Буюрса кийинки жылда дагы ошондон чоң кылып өткөрүп алсак буюрса. Жакшы. Ылайым эле ишке ашсын, жакшы ой пландарыңыздар бар экен. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизерге да чоң рахмат. Ийгиликтер менен коштолсун. Ар дайым ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүп жүрө бериңиздер. Балким сиздерди көрүп дагы мындай сиз айткандай колунда бар же болбосо жанагындай ушундай кайрымдуулук иш-чараларынын бекер өткөргөнгө жардам берейин деген инсандар көбөйөт болуш керек. Беттери бир аз чымырап дегендейчи. Ошондой болсун ылайым эле, себеби дегенде бул нерсе керек бүгүнкү күндө жана өтө куруч темада турат. Рахмат сиздерге. Рахмат.